Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұғып тыңдап жүректе. Қадырын түйіп барықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілен өмірін берген бізген қаншадам ей. Нашта eze қалған қырғызымдың бірін жеттің алысқа, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа, біргерін даңғалашпа. Буыны алып келіп келе жатқан топтың басшысы майор Молдағазиев Мақсат Берназарович, прапорщик Юнусаев Улан Идрисевич, прапорщик Черикчиев Талант Алымбекович, прапорщик Муратов Адилет Муратович. Ата мекенім, ардақты жерім, қылымдарға сені ұрдап келемін. Мекенім менің, қыматын жерім, жүрегімі сені сақтап келемін. Арғысыз кетсең да, алысқа жетсең да, сағынарсың ұйық мекенің. Емдікті елбіз, өлімге себепсіз, қырғызым деп қорғып намысты. Республикасының егемендүүлүгүнүн 30 жылына арналған парадқа тізілді. Парадтың қолбасшысы подполковник Бейшенов. Саламат беру жолдаштар. Қырғыз Республикасының егемендүүлүгүнүн 30 жылдығына арналған салтанатты мерекені құттықтаймын. Жана ардагерлердин өздүк курамы парадка даяр. Үскөл обласы боюнча чегара башкармасынын башчысы полковник Асакен. Урматтуу караколдуктар, урматтуу мекендештерим, бардыңыздарды бүгүнкү улуу майрамыбыз эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Эгемендүүлүк майрамы өлкөнүн эң маанилүү, эң негизги майрамдарынын бири.
Бүгүnkү күн биздин эркиндигибиздин, өз алдынчалыгыбыздын, өлкө катары, эл катары биримдигибиздин символу. Эркиндик ата бабаларыбыздын каны менен кошо айланып, жаны менен кошо жашаган, муундан муунга жеткен улуу дөөлөт. Баарыбыз билгендей, эгемендүү жылдар оңой болгон жок. Мекенибиз көптөгөн окуяларды, оор мезгилдерди башынан өткөрдү. Бирок тагдырдын татаал мезгилинде да өз алдынча мамлекет болуу деген эңсө өчкөн жок. Мамлекеттүүлүк үчүн болгон күрөш токтотпостон өз жолун улантып келет. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен биргеликте 120 жылдыгы кошо белгиленип жаткан Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Хусейин Карасаев сыяктуу улуу инсандарыбыз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө зор салымын кошуп, тагдырдын ызгарына чыдап, кан жанын аябай кызмат кылып келишкен. Ошондуктан бүгүнкү эгемендик биздин гана энчибиз эмес, бабалардан бизге жеткирилген аманат, биз урпактарга жеткире турган милдет. Мына бүгүн дагы ата бабалардын салтын улай, өлкөнүн келечеги үчүн бир туунун астына биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баарыбыз жапа тырмак жаратмандыкты багыт кылып иш аракет алып барышыбыз учурдун талабы. Кемеңгер элим, кадырлуу журтум, эркиндикти, калыстыкты туу туткан мекендештерим, улуттук көрөнгүнү, намысты, абийирди, кадырды бийик туталы, улуттук биримдигибизди, ынтымагыбызды бекемдеп, өлкө тагдырын, эл тагдырын бардыгынан бийик коюп, эгемендүүлүгүбүздү көздүн карегиндей сактайлы. Эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Майрамыңыздар кут болсун. Бар болуңуздар кыргыз элим. Чоң рахмат. Түздөн! Түстөр! Салтанаттуу жүрүшкө! Роталар боюнча бир сызык түп каралыкта оң хо түздөнү оңго кадам да Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жүрүш. Парадты подполковник Бейшеев Айбек Маратович жетектеп келе жатышат. Саптын көркүн чыгарып, эрдик медалына жана мыкты чегарачы медалдарды төш белгилерине татыган жана өлкөбүздүн аскер саясий жетекчилиги күзүргө менен кегине баа берген чегарачылар алдыңыздарда өтүүдө. Башкармалыктын аскер айылдарынын саптык жүрүшүн, аскер бөлүктөрдө байланыш бөлүмчөсүнүн жинасы кызматынын офицерлик даражасына чейин жетип, айымдар жана жалпы жамааттын арасында сый урматка ээ болгон үй бүлөчүл капитан Азаева Назгүл Ормушевна жетектеп келе жатышат. Кыргыз Республикасынын чегара кызматынын түзүлгөнүнө 22 жыл толуп, чегара тилкесин кайтарып, өлкөбүздүн жана журтубуздун коопсуздугуна жигердүү салым кошуп келишет. Салтанаттуу жүрүш менен аянтта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы кирип келе жатышат. Парадтык эсепте Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институтунун жана Россия Федерациясынын жарандык коргоо академиясынын бүтүрүүчүсү жетектеп келе жатат. Салтанаттуу аскердик парадты улай Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын борбордук аппаратынын өздүк курамы келе жатышат. Башкармалыктын өздүк курамы областыбыздын тургундарынын коопсуздугун сактоодо, тартипсиздик менен кылмыштуулуктун алдын алууда бир катар жакшы ийгиликтерди көрсөтүп, өздөрүнө тагылган милдеттерди абийирдүүлүк менен аткарып келишет. Парадтык сапты милициянын подполковниги Жумаев Алмаз Талятиевич алып өтүүдө. Аянтта салтанаттуу
Abdikerimov Nurlan Berdibekovич жетектеп бара жатат. Шаардык ички иштер бөлүмү Каракол шаарындагы жарандардын коомдук коопсуздугун сактоодо күжөрмөн эмгектенип келишет. Салтанаттуу сапты катардуулай Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ысыкөл областы боюнча башкармалыгынын күзөт кызматынын жамааты Бүтүндөй өмүрүн чегарага арнаган, Кыргызстандын чегарасында кызматын өтөп, жаш муундарга үлгү болуп, улуу катарын асаатын айткан ардагерибиз Эгембердиев Курманбек Шапыкович баштап келе жатат. 1992 жылдан 99 жылга чейинки Тажик-Ооган чегарасында болгон согушта милдетин өтөгөндөр. Ошону менен Баткен согушунун ардагерлери келе жатышат. Ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбатын жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин. Жана укуктук жардам берүү максатында областтык ички иштер башкармалыгында милициянын кайгыл күзөт кызматынын өзүнчө ротасы катары түзүлгөн. Областык ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмүнүн автоунаалары өтүүдө. Мамлекеттик автоинспекциянын негизги милдети кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдук тартипти сактоо жана жол кырсыктарын алдын алуу менен жарандардын укугун коргоо. Ысыкөл областык ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмүнүн жетекчиси милициянын майору Жангабылов Бакыт Кемелович жетектеп келе жатат. Эгемендүүлүктүн байрак алдында гүлдөй жайына ата журтум. Ура! Трибуналдан Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн көчмө кабылдоо автоунаасы өтүп бара жатат. Жарандардын арызын кабыл алып, бийлик органдары менен биргеликте жеринде бар ыкчам чечүү негизги максат. Трибуна алдынан Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысыкөл областык башкармалыгынын Каракол шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүүчү атайын автоунаасы жана авариялык куткаруу автоунаасы өтүүдө. Өрт өчүрүү автоунаасынын өрт өчүрүүгө чыккан расчету 6 өрт өчүрүүчү куткаруучудан турат. Алыста жетсең да сагынарсың ыйык мекенни. Биримдиктүү элбиз өлүмгө себепсиз кыргызым деп коргоп намысты. Кыйкырып айтар ураным манас, кылымдар өтүп кеткени менен тынчтыкты сактап турарым манас. Жалпыбызга кут болсун. Жашасын улуу Манас урпактары. Ура! Эгемендүү Кыргызстанга 30 жыл. Ура! Kırgız göçü. Kırgızım tarixin var 3000 yıldık, kır açtık, neçen degen 1000 yıldık. Улуу көч токтобостон жүрүп келди, канча муун ошол көчтө өмүр сүрдүк. Көчмөн деп атыбызды тарых берди, каректей сактап келдик ыйык жерди. Дүйнөнүн 4 бурчунан чогултушуп, көчмөндөр суктандыра канча элди. Ала тоом кучак жайып койнугенен, сал санаң мурас болду нечен деген. Бабалар сактап жүр деп таштап кеткен, сыймыктанам көчмөн деген атым менен. Көчмөн кыргыз
сақтап жерің суыңды, биік көтер Қырғыз деген туыңды. Жашасын егеменді Қырғызстан! Ура! Сүйікті мекенімізден 30 жылдығын татықты тозу менен бірге жарқын келечекке ишенимді қарайлы. Мемлекетінің түптөлүшүнө из калтырган инсандар. Ысыкөлдүн жетакесин ким билбейт, касиетин ар бир сөзү далилдейт. Еліміздің биримдигин, жеримиздин бүтүндүгүн сактап, жана алардын керегин бизге жеткирген Хусейин Карасаев үстүбүздөгү жылы 120 жашка толушмак. Залкарлардын баскан изин, калтырган ишин муундан муунга өткөрүү ар бирибиздин милдетибиз. Данышмандар ар дайым арабызда. Ура! Bir қатарда тұрып, мамлекетті түптеп, улуу атамекендик соғышта эрдик көргөзүшүп, тарыхка өз аттарын жазышты. Егеменді Қырғызстанға 30 жыл. Ура! Келген, қыйла жону жеңген Қырғыз елден урпақтарыбыз. Азғырса да заман, алдаса да жаман, қастық қылба өз мекеніңе. Бейіштің төрүндөй, берметтен өгүндөй, берекелүү жерим Кыргызстаным, ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбатын жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин. Аргасыз кетсең да, алыска жетсең да, сагынарсың ыйык мекениң. Биримдиктүү элбиз, өлүмгө себепсиз, кыргызмын деп коргоп намысты. Бейиштин төрүндөй, берметтин өгүндөй, берекелүү жерим сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбатын жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин. Трибуна алдынан Каракол шаарындагы көп улуттуу этникалык топтордун колоннасы кетип баратат. Маданият, маалымат, жаштар жана спорт министрлигинин алдындагы улут аралык мамилелер боюнча Каракол шаарынын жооптуу катчысы бир түндүктүн астында бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактын, тынчтыктын туусун көтөрүп өтүп бара жатышат. Жашасын көп улуттуу Кыргызстан! Ура! Алдыңыздарда Каракол шаарынын спорт тармагы салтанаттуу парадчылары, спорттун 30га жакын түрлөрү менен Тиликмат Кадырахунович, Бейшен Абакирович, Төрөбай Шазыдаевич, Сабыр Асанович, Акчубек Уразалиевич, Кулунбек Октябрович, Шерик Аскарович республикалык, эл аралык, азиялык жана дүйнөлүк арасында дүйнөлүк мелдештерде байгелүү орундарга ээ болгон спортчуларды тарбиялап келишет. Шаарыбыздын алдыңкы спортчулары Айбек Абдумунов, Хамидулла Азамат, Елена Прокурякова,
Шорохова, Виктория Полюдина, Алимов Кудайназар, Раматов Акчолтой, Тойтонова Кымбат, Дүйшебаев Нуржигит, Почнин Дмитрий, Нурмухаммедова Шахида, Исаева Ажара, Конышбаев Сардар жана башка мыкты спортчуларыбыз шаарыбыздын жана мамлекетибиздин желегин желбиретип келишет. Жашасын кыргыз спорту! Ура! Erkin memlekette, egemen yerde жашоо бул чыныгы бакыт. Жашасын эгемендүү Кыргызстан! Ура! Ар тармактын өкүлдөрү сап катарын толуктап келе жатышат. Каракол шаары Ысык көлдүн билим берүү борбору деп бекеринен айтылбаган. Каракол шаарында 12 орто мектеп, ошондой эле 15 бала бакча, 10 балдарга билим берүү борбору, 2 кесиптик лицей, 3 атайын орто жана 3 жогорку окуу жайы жайгашкан. Бул тармакта өз кесибин мыкты аркалаган эмгек сиңирген мугалимдер 300дөн ашык Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниктери эмгектенишет. Татыктуу билим, келечектүү Кыргызстан! Ура! Катарда Ысык облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун директору, саламаттыкты сактоо тармак кызматкерлери өтүп бара жатышат. Ак халатчандар элибиздин ден соолугу үчүн өз өмүрлөрүн аябастыгын дүйнөнү каптаган пандемия учурунда далилдешти. Калкка сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү боюнча облустук 1 медицина борбору, 6 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жана Ысык облустук бириккен оорукана. Каракол райондук электр тармактары келе жатышат. Каракол райондук электр тармактарынын жетекчиси Асанбаев Алмазбек Кулмурзаевич. Каракол райондук электр тармагында 110 адамдан турган эмгек жамаат эмгектенет. Ишканада көп жылдардан бери эмгеги сиңген ардактуу 165 кызматкер
бери emgeklenip kelişet. Akırkı 10 yıldın içinde şahrımızda atayın teknikalar geldi. 28 kilometre su düdüktörü жаңы salındı. 5 nasosluk stansiyalar reabilitatsiyadan öttü. Su borduğun kor bolor, su sıylagan zor bolor. 30 yıldık egemen gün kut bolsun. Urra! Yaşoочуларга шарт түзүп, элге алгылыктуу иштерди жасап, милдеттерин талбай аткарып келишет. Ишкана уюштулган күндөн тартып, өз күчү менен 4260 километр асфальт төшөлгөн жолдорду курган. Жана 5,15 километр жолго шагыл таш төшөлгөн. Учурда ишкананы өз ишинин мыкты адиси Барктабасов Бакыт Кадырбекович жетектейт. Кыргыз Республикасынын 30 жылдыгына карата Каракол шаарында борбордук көчөлөрдүн жолдору оңдолуп баштады. Акционердик коомунун Ысыкөл областык филиалынын жамааты келе жатышат. Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Ысыкөл областык филиалы калкты жергиликтүү эл аралык байланыш, жогорку ылдамдыктагы интернет жана интерактивдүү телевидение кызматтары менен камсыздайт. Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Ысыкөл областык филиалынын генералдык директору Келгенбаев Абсамат Абдыманапович. Филиалда 330 адис эмгектенет. 2012 жылдан баштап жаңы заманбап телевидениясын сунуштап келе жатат. Ысыкөл областы боюнча 66 санариптик автоматтык телефондук станциялар бар. Негизги жумуштары Каракол шаарын көрүктөндүрүү, жашылдандыруу, сактоо, шаардын арыктарынын тутумдарын оңдоо жана арыктарды салуу, гүлдөрдүн көчөттөрүн жана башка дарактарды өнүктүрүү, Каракол шаарынын санитардык абалын таштандылардан тазалоо, шаарды көрүктөндүрүү жагын жана ошондой эле жарыктарды орнотуу, оңдоп түздү, көрүнөк жарнак бандерлерди илүү менен катар ар кандай майрамдык иш-чараларды уюштурууда дагы көмөк көрсөтүп келишет. Салтанаттуу кадам таштап келе жатышат. Каракол шаардык муниципалдык жүргүнчүлөрүнү ташуучу автобаза Каракол шаары боюнча 13 маршруттук каттамды өзгөчө кичи класстагы кичи автобустар менен тейлеп келет. Ошону менен биргеликте 20 шаар четиндеги каттам, 3 шаар аралык каттамдарды тейлейт. Жүргүнчүлөрдү ташуу маданиятын жана сапатын камсыздоо менен жарандардын жеңилдетилген категориясын камсыздоодо. Эгемендүү 30 жылдык кут болсун. Ура! Филиалынын жамааты энергетика министрлигинин каарман медалынын ээси Оразалиев Абай Жумакадыровичтин жетекчилигинин алдында келе жатышат. Каракол жылуулук менен жабдуу ишканасы филиалынын балансында 17 оорукана иштейт. 67 турак үйдө 2708 кардарды, ошондой эле 7 орто мектеп, 3 китапкана менен жана башка мекемелерди жылуулук менен камсыздап келишет. Өлкөгө ак эмгек менен кызмат кылуу ар бирибиздин милдетибиз. Жашасын эгемендүү кыргыз элим. Ура! Каракол энергиясын иштеп чыгарат жана стат бөлүштүрөт. Камчыбек Токпаев жетектеген бүлөргө жеке сектордагы 25 тонна энергиясын берет. Андан сырткары Токтогул Сатылганов атындагы мектеп лицей жана 20-28 аскер бөлүмүнүн жылуулук менен камсыз кылат. Пайдаланылган жылуулук тармагынын узундугу 6183 метр. Анын ичинен 5168 метр суу жана 10015 метр буу түтүктөрүн түзөт. Бардыгы ишканада 7 от казан бар. Башкармалыктын башчысы Жаркынбаев Сатар Муслимович. Башкармалыкта 37 адис эмгектенет. Кадастр кызматынын максаты жерге жайгаштыруу, жерлерди баалоо, эсебин жүргүзүү жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо. Кыргыз Республикасынын кадастр мамлекеттик мекемесинин Каракол Ак суу аймактык филиалы кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды каттай жана катталган укукторду коргойт. Өркүндөй бер эгемендүү кыргыз элим. Ура! Эркиндикте желбиресин байрагың, куттуу болсун эгемендүү майрамың. Автотехникалары өтүүдө. Ар бирибиздин кызматыбыз эгемендүү Кыргызстан үчүн. Жашасын эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракеси. Ура! Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын улай облусубуздун өсүп өнүгүшүнө эрегейсиз салым кошкон кызматкерлер ишиңиздерде мындан ары дагы ийгиликтер боло берсин. Жашасын гүлдөгөн эркин эгемендүү Кыргызстан.
алдında gülдөй жайна ата жұртым. Ура! Күжүрмөн коллективке дам. Yaşasın göz karandısız Kırgızistan. Bayramınızlar menen yol çarpa hizmetçileri. Urra! Karakolum güldüğün yaşıl şarım. Желбіреsin егеменdik bayramın. Kutlu olsun egemenlik bayramın. Ура! Aloğlum cilviresin kızılcılık, arubak barımızga çoğun dem beret. Mekenim Kırgızistan ölüksün dep, atuğulдар жүрөт бүгін жанын үрөп. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Hurmatlı Kırgızistan'dan halkı bugünkü bayram kutlu olsun. Kırgızistan'a daima tinçlik olsun, tokçuluk olsun, amançılık olsun, daima jarqırap jayınap, yaşlarımız ösüp önüge örsün, elimizge tinçlik, amançılık, gelecekte jatkan yaşlarımız bizden artuzdan akıl esti, jakşı yaşlardan bolsun. Egemendүүлүгүбүз кут болсун. Bayramımız kutlu olsun. Жалпы elimizde amançılık olsun, tınçılık olsun, memleketin ekonomikası össün. Yani elin sosyaldık madaniyet turmuşta össün dep ayıp keterler. Var bolla, aman bolla, Kudayım bergen rızkıdan gem bolboyl. Bugünkü günde mına Kırgızistan'a kut kelip oturat, dövlet kelip oturat. Oşonu biz жалпы elni götürüşüp alışımız gerek. Yani memleket başında götürüş gerek. Gülbayычке берилет. Кымбаттуу кыргызстандыктар жана ошондой эле Каракол шаарынын тургундары жана ушул жерде турган баардыгыңар эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы кут болсун бизге. Эгемендүүлүк бизге аябай жакшы турмушту, жыргалчылыкты, жакшылыкты алып келди. Кудай ушуну кут кылсын. Балдарыбыз, эл журтубуз өнүп өссүн, жергебиз гүлдөй берсин. Жергебизде жакшылык, тынччылык болуп, аманчылык болуп, оору соктоонун баары кетсин бизден. Мындан ары дайым эле гүлдөгөн, жыргал, жакшы заман болсун балдарым. Рахмат силерге. Mına bugün bizde çoğun bayram olacak, aябай жақсы өтіп жатады. Аны şu mağa biraz kişine iyilik verdi, aябай olsun. Kuanıp atam, bu elimizge tinçlik olsun, elimiz 30 yıllık muharekesinin rasmi bölügü ulantıladi. Чоң рахмат. Кийинки сөз Борбордук бийликтин өкүлү Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Жаныбеков Аскарбек Сапарбековичке сөз берилет. Урматтуу мекендештер, ардактуу жердештерим.
Жалпыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси көз карандысыздык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Артта калган 30 жылда кыргызстандыктар кыйын кырдаалдан өтүп, дүйнө мамлекеттердин катарында эркин жана демократиялык өлкө катары өз ордун алды. Göz karandısız mamleketin bütünlüğünü saktoo, koopsuzluğun bekemdөө, en başkısı көп улуттуу el birimdigin çыңдоо başkı milletimiz, atуулдук ыйык парзыбыз. Бүгүн өзгөчө салтанат, улуу майрам. Кыргыз эли биз эңсеп келген эркиндикке, көз карандысыздыкка жеткен улуу күнүбүз кут болсун. Эркиндиктин маани маңызы терең, көтөргөн жүгү да ошончолук оор. Erkinlik hiç kaçan beleke verilmeydi. Al neçen kıl çaynaşkan karmaştar. Menen gelet, göz karandısızlıkka, hakikatlıkka, adilettүүлükкө en başkısı jelбиреген kızıl bayrağı var. Egemendүү mamleketke ee болуу үчүн канча эр азаматтарыбыз өз өмүрлөрүн арнашты. Алтын баштарын канжыгага байлашты. Ар бирибиздин жүрөгүбүздүн тереңинде сакталган мекенчилдигибиз Манас бабабызга айткандай, түгөнгөн сайын түтөгөн түптүү эл, өксүгөн сайын өрчүгөн намустуу журт катары эгемендүүлүктүн баркын, баасын ого бетер тереңдетти. Дүйнөдө миңдеген эл жашайт. Ошол миңдеген калктын ичинен 200 гана өлкөнүн көз карандысы өз алдынча мамлекет катары тааныйбыз. Биздин бир гана мекенибиз бар. Ал эгемендүү Кыргызстан. Артта калган 30 жылдын аралыгында эгемендүү Кыргыз мамлекети калыптануунун татаал жолун басып өттү. Экономикалык, саясий жана социалдык оор сыноолорго туш болдук. Бирок биз сынган жокпуз. Татаал жылдарда бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ынтымакты туу тутуп, күчтүүлүктүн, эрктүүлүктүн мизин курчутуп майтарылган жокпуз. Урматтуу мекендештер, кайталангыс тарыхтын бир бүктөмдөрү бактылуу көз ирмемдер катары белгиленип жаткан улуу күнүбүздө сиздер менен жүз көрүшүп жатканыма сыймыктанамын. Сиздерге Кыргыз Республикасынын президентинин ысык саламын, каалоо тилегин ала келдим. Кыргыз эли байыртадан эле эрки күчтүү, адилетсиздикке моюнсунбаган эл. 30 жылдык эгемен жашоосунда өлкөбүз кандай гана окуяларды баштан кечирген жок. Саясий толкундоолор менен коронавирус пандемиясы, оор жоготуулар менен экономикалык кыйынчылыктар сыяктуу оорчулуктарга карабастан саясий эркиндикке жана демократияга умтулуу мүдөөсүн сактап келет. Биздин алдыбызда Кыргызстанды өнүккөн өлкөгө айландыруунун максаты турат. Элимдин байлыгы менин байлыгым. Элимдин жаркын жашоосу менин жаркын жашоом. Элимдин изгү үмүт тилеги, асыл ой максаттары менин үмүтүн тилегим. Асыл ой максаттарым деген Садыр Нуркожоевичке ар бирибиздин үндөш, тилектеш, максатташ болуу жоопкерчилиги эгемендик Кыргыз мамлекетинин туусун бийик көтөрөт. Урматтуу мекендештер, ардактуу ысык көлдүк улуу кичүү бир туугандарым. Бүгүнкү эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы менен куттуктап жатып, элибизге ынтымак, ырыс, кешик, жергебизге тынчтык, жүрөгүбүзгө ыйман ызаат болуусун каалайм. Жараткан Алла Таала Кыргызстанды колдоп, элибизге бакубатчылык берсин. Майрамыңыздар менен урматтуу мекендештер. Ысык Көл областындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Кожоев Мирбек Көкүлбаевичке берилет. Мекендештер, майрамдык салтанаттын кадырлуу меймандары. Жалпыңыздарды өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Бүгүн бүтүндөй кыргызстандыктар түп көтөрүлө майрамдап жаткан эгемендүүлүк, көз карандысыздык, эркиндик, акыйкаттык, оңой олтоң, жеңил желпиле келе койгон жок.
1991 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кезексиз сессиясында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы тууралуу декларациясынын токтому кабыл алынган. Ошол эгемендик алгандан тартып, мамлекетибиздин пайдубалын түптөп, кышын кынаган жылдар өттү. Кыргызстанды дүйнө эли тааныды. Эгемен өлкө катары эл аралык коомчулукта тең ата мамиле курууга жетиштик. Эгемендүүлүктүн мааниси терең, салмагы оор. Мамлекет аны курган адам баласы сыяктуу эле төрөлүү, тамтың басып жетилүү, эрезеге жетүү сыяктуу баскычтарды басып өтөт экен. 30 жыл айтканга оңой болгону менен Кыргызстан эл үчүн эркин мамлекет курууда чоң сыноолордун учуру болду. Бүгүн Кыргызстан жетилүү курагына келип, алдыга жакшы тилек, үмүт менен кадам таштап турган учуру. 30 жыл аралыгында жакшыны дагы, кейиштүү окуяларды дагы башыбыздан кечирдик. Кемеңгер элибиздин күчү жана талыкпаган аракетинин аркасында тагдырдын тар жол тайгак кечүүлөрүнөн сынып калбай, ишенимдүү түрдө өтүп, тарых барактарын жазууга жетиштик. Кандай гана учур болбосун, мамлекетибизди сактап келе жатабыз. Артта калган 30 жылдын аралыгындагы ийгиликтерин баарын бирден санап олтурууга мүмкүн эмес. Тарых бүктөмдөрүндө калган экономикалык, саясий, маданий өсүш-өнүштөргө биз баарыбыз күбөбүз. Эми биздин алдыбызда экономикалык жактан кубаттуу өлкө куруу вазифасы турат. Өзүңүздөр билгендей, учурда биз мамлекет куруунун жаңы багытына түштүк. Жаңы баш мыйзам кабыл алынды. Өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы багыты аныкталды. Жалпы кыргызстандыктар сыяктуу эле, жалпы көл эли дагы жаңы бийликтен президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган командадан чоң жаратмандык иштерди күтүп жаткан учуру. Буга улай мамлекет башчыбыздагы батыл чечимдерди кабыл алып, алгылыктуу бир топ иштерди баштап жатканына күбө болуудабыз. Кумтөр ишканасы мамлекеттик көзөмөлгө өттү. Облуста балыкчы Барскоон жолунун курулушу башталды. Мындан сырткары Каракол шаарында да президентибиз Садыр Нуркожоевичтин түздөн-түз көмөгүнүн аркасында ички жолдор жасалууда. Туризм тармагы былтыркы пандемия жылында бир топ жоготууларга учураганы менен быйылкы жылдын жыйынтыгы көңүл кубантаарлык. Ошону менен бирге облус аймагында туруктуу иш алып баруучу ишканаларды ачуу менен жергиликтүү тургундарды иш менен камсыз кылуу маселеси колго алынды. Айыл чарба, туризм тармактары менен бирге облуста тигүү тармагын колдоо программасын иштеп чыктык. Бул багытта Кыргызстандагы ири тигүү компанияларын чакырып келип, аларга үстөгү жок ссудаларды берүү ишин баштадык. Кыска убакыттын ичинде Түп районунда 200 орунду жана Кызыл Суу айылдарында 300 орунду кийим тигүү фабрикаларын ишке киргиздик. Тигүү тармагы боюнча программанын алкагында жакын каралыкта дагы Каракол, Балыкчы шаарларында, Ак Суу, Жетөгүз, Ысык Көл, Тоң райондорунда ар биринде кеминде 200 орунду тигүү фабрикаларын ишке кирүүнү максат кылуудабыз. Бул долбоор жарандарыбызды туруктуу жумуш орну жана эмгек байланышы менен гана камсыз кылбастан облустагы социалдык маселелерди чечүүгө да жардам берет деген ишеним зор. Ишканалардан түшкөн салыктардын эсебинен айыл шаарлардагы социалдык инфраструктураларды дагы колдоого мүмкүнчүлүк ачылат. Бул программа улантыла бермекчи. Экинчи этапта майда жана чакан тигүү цехтеринде каржылык колдоого алып, жалпы облусту тигүү тармагынын ордосуна айландыруу пландарыбыз бар. Кийинки жылдардан тартып, айыл жана мал чарба тармагына да өзгөчө көңүл бурулат. Өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетүү багытына да көңүл буруп, кластердик долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатабыз. Урматтуу майрамдын катышуучулары, тарыхтын 30 жылдык бүктөмдөрүндө калуучу салтанаттын майрамдын шаңын арттырчу сааттарга кезек келип жетти. Областын коомдук саясий, маданий турмушуна жигердүү катышкан мекенчил атуулдарга, эмгек ардагерлерине, кесипкөй адистерине өкүлчүлүктүн атынан атайын сыйлыктар бар. Областын ардактуу атуулуу сыйлыгын тапшыруу мен үчүн өзгөчө сыймык. Бүгүн облустун эң жогорку сыйлыгына татыктуу болгондордун баарына бекемден соолук, бакубат жашоо каалаймын.
областын ардактуу атуулуу сыйлыгына татыктуу болгондордун айрымдарына кыскача токтолуп кетүүнү туура көрүп турам. Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, Каракол шаарынын тургуну Мусакун Сатыбалдиевдин ырлары, аңгемелери 25 тилге которулуп, катаал тагдырын чыгармачылык эр күч менен жеңип келатканы балким баарыбызга белгилүү эместир. 2 бөлмөлүү батирде ал тоодо эмгек өтөөдө, тилекке каршы бир дагы сыйлыкка ээ болбоптур. Эрки, кайраты күчтүү, мыкты чыгармаларды жараткан Мусакун Сатыбалдиев агайыбызга областтын ардактуу атуулуу сыйлыгын тапшыруу мен үчүн өзгөчө сыймак. Сатирик акын Жолоочу Рыспаевди кимдер билбейт. Бүгүн мына Жолоочу агабызга дагы ушул сыйлыкты тапшырабыз. Облустун ирригация системасын оңдоого өтө чоң салым кошуп жаткан Суу чарба агенттигинин башчысы Алмаз Сокеевке областтын ардактуу атуулуу сыйлыгын ыйгаруудан чекилик издегендер болбойт деп ишенем. Мындан сырткары Ысык Көл облусунун даанышманы менен дагы бир катар адамдар сыйланды. Бир канча жарандарыбызга ардак грамоталар жана алкыш баракчалар берилди. Урматтуу мекендештер, эгемендүүлүк бул биздин башкы байлыгыбыз. Кылымдар бою көксөп келип жеткен эркиндигибизди сактап калуу, гүлдөгөн мамлекет куруу ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Аруу максаттарга жетүүдө ириде ынтымак, анан күчү менен эмгек талап кылынат. Башталган иштерди андан арулап, мыкты ийгиликтерге жетүүдө биргелешип, ынтымакта иш алып барууга чакырамын. 30 жылдык мааракебиз куттуу болсун. Ар бириңерге бекемден соолук, элибизге ынтымак, ырашкерчилик каалаймын. Өнүккөн мамлекет курууда жакшы ниет, күжүрмөн аракеттерибизге жараткан өзү жар болсун. Рахмат. Эсенгулов Шайырбек, эл аралык ветеринария илимдер академиясынын мүчө корреспонденти. Сокеев Алмазбек Темирбекович, Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин алдындагы суу ресурстар мамлекеттик агенттигинин директору. Сапиев Кеңешбек Сапиевич, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ардагери, Каракол шаарынын атуулу. Асадалиев Алмаз Турдахонович, коомдук ишмер. Ташпаев Нарметжан Аширович, Каракол шаарынын эмгек ардагери. Боюнча инспекциянын Ысык Көл обласу боюнча мониторинг жана баалоо секторунун башчысы. Айыл аймагынын аксакалдар кеңешинин төрагасы. Ысык Көл районунун эмгек ардагери. Орозган, Тоң районунун Качысай үй бүлөлүк дарыгер тобунун дарыгери. Алымбек Иманалиевич, Каракол шаарынын эмгек ардагери. Каракол шаарынын эмгек ардагери.
Асанбеков Иса Каракол шаарынын эмгек ардагери. Сатыбалдиев Мусакул, акын, жазуучу, публицист, котормочу, Жетегүл районунан, Каракол шаарынын тургуну. Бакирова Эрмек Биби, Түп районунун эмгек ардагери. Сырттан окуу мектебинин директору. Мөңкілерге ұйғарылсын. Абылабеков Мелис Алиевич, Ысыкөл областық профсоюздар кеңешінің төрағасы. Абылабеков Мелис Алиевич, Ысыкөл областық профсоюздар кеңешінің төрағасы. Супатаев Канат Алиевич, Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын Жетегүл райондук филиалынын жетекчиси. Усупбаев Жуманалы Сыдыкович, Ысыккөл Аврора эс алуу жайынын башкы инженери. Алышбаев Замир Үсөнович, Жетегүз токой чарбасынын токойчусу. Абакиров Илисбек Чокаевич, Транс Ойл сервисinin директору, Алтын Азык Капитал турак жай курулушунун кооперативинин төрагасы. Эсенбаев Алтымыш Шамбетович, Автовнеш Транс жабык акционердик коомунун башкы директору. Абдылдаев Жыргалбек Абдылдаевич, Хантегири мамлекеттик жаратылыш паркынын директору. Жаныбекова Дамира Ирибаевна, Аксу райондук мамлекеттик архивинин директору. Ишен Обакирович, Каракол шаардык кеңешинин депутаты, спорттун бокс түрү боюнча машыктыруучусу. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысыкөл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Өкүлбаевич Кожоев. Куттуктоо сөзү Каракол шаардык кеңешинин төрагасы Акимканов Турат Жакшылыкка ишке берилет. Арбаңыздар, ардактуу мекендештер, алыс жакындан келген меймандар жана Каракол шаарынын тургундары. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык юбилейи жана ушул эле Кыргыз мамлекетинин баштапкы пайдубалын түзгөн айдың адамдарыбыз Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Хусейин Карасаевдин 120 жылдык маареке салтанаты менен Каракол шаардык депутаттар кеңешинин жана өзүмдүн атымдан жалпыңыздарды куттуктоого уруксат этиңиздер. 22-24 жашар уландардын мамлекеттүүлүк тууралуу ойлонуп, анын негизги багыттарын аныктап, илим билимине негиз салууга түрткөн алардын аң сезимин, адамдык касиетин, дүйнө таанымын ойлоп отуруп ушул кездерге чейин айран кала берем.
Шынында 22-24 жашар уландарға ишенип бергидей улуттук мамлекетти түптөө оңой олтоң жумуш эмес эле. Анда Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановдун, Хусейин Карасаевдин улуулугу эмнеде деген суроо жаралат. Алардын айдынга айланышы, кадимки пендечилик ой жүгүртүүдөн, пендечилик тагдырдан, этностук сезим туйгулардан суурулуп чыгып, глобалдык масштабта ой жүгүртүп, классикалык үлгүдөгү мамлекеттин баалуулуктарын терең аңдай билгенинде деп айтаар элем. Бул аларда кандайдыр бир пассионардык белгилердин болгондугу менен түшүндүрүлөт. Ал доордо кыргыз этносун дүйнө коомчулугу эми гана колониалдык тепсендиден кутулган мажрөө бечара мамлекеттик белгилери али дайынсыз чачкын уруулардан турган бирдик катар гана тааныган. Ушундай шартта теги кыргыз, жаны каны кыргыздан ушундай уландар чыгып, ташка тамга баскандай мамлекеттүүлүктүн алгачкы пайдалануунун негиздерин түзүп, аны эл аралык коомчулуктун таануусуна шарт түзүштү. Илимде дагы дал ушундай белгилер болду. Мамлекеттүүлүктүн тагдыры алардын жеке тагдыры болуп, боор этине тең бүттү. Өз бактысын, өзүнүн элинин жашоосун үчүн унутулуп койгон жакшы ошол кыргыз коомунун бактылуулугун көрүп, көңүлдөрү бейиштегидей эргип, репрессиянын мылтыгына эмес, ажалга тике карап жашашты. Бул эмне деген баалуулук? Биз бүгүн кандай уул кыздарды тарбиялап жатабыз? Жана коомубузда биз таяныч кылчу айдыңдар кимдер деген суроо бизде ушул азырдагы актуалдуу. Күндө башта колото турган суроо дагы ошол. Биздин коомго учурда ынтымак гана керек. Ынтымак жана биримдик бул акылмандуулук. Акылдуулукка таянган биримдик жана ынтымак узакка созулат. Бүгүнкү күнүбүздө болсо сезимге таянган көрүнүштөр өкүм сүрүүдө. Мындай ынтымак көпкө созулбайт. Аталар мурашка калтырган мамлекеттүүлүктү көздүн карегиндей сактоонун гана үстүндө иштөө жалпыбыздын атуулдук барзыбыз. Кыргызстандын адамдык жер, табигый, экономикалык ресурстарын кемитпестен аларды өстүрүп жүрүп отурушубуз керек. Мындан ары бардык маселелерди сезимге алдырбастан, ыйык принциптерибиздин негизинде чечишүүбүз зарыл. Мамлекеттүүлүгүбүз биздин ыйык принцибибиз. Себеби ыйык максаттарды барктоо сезиминин алсыздашы, ошондой эле элдик баалуулуктардын ордун кээ бир арзыбаган пайдалардын ээлеши ортодогу ынтымакка залакасын тийгизип жатат. Кыргыздын руханий дөөлөттөрүнө негизделген маданий, салттуу, илим-билим биримдиги ичара ырк бузганга бөлүнүүгө жол бербейт. Урматтуу Каракол шаарынын тургундары, мындай салтанаттуу күндө шаар турмушундагы айрым жагдайларга токтолуп өткөнгө уруксат этиңиздер. Акыркы жылдарда шаардык кеңеш, мэрия менен бирдикте жергиликтүү бюджетти натыйжалуу пайдаланууга көп көңүл бурулуп жатабыз. Учурда шаарды көрктөндүрүүгө, жашылдандырууга багытталган иш ыраттуу түрдө жүргүзүлүп жатат. Алар шаардын жолдору, тротуарлар оңдолууда, ирригациялык тутамдар калыбына келтирилүүдө, көчөлөрдүн көп кабаттуу үйлөрдүн короолорун жарыктандыруу ишке ашырылып жатат. Тургундар арасында сергек жашоону жайылтуу максатында шаардын ар кайсы жерлеринде спорттук аянтчалар курулуп, жана шаардык эс алуу жайлары жакшыртуу иштери уланууда. Мындай иштиктүү аракеттер мындан ары дагы уланат деп сиздерди ишендирип кете алам. Урматтуу мекендештер, сөзүмдүн соңунда жалпы шаардыктарды, алыс жакындан келген меймандарды бүгүнкү эгемендүүлүк салтанаты менен чын дилимден куттуктайм. Мамлекеттүүлүк ар бирибиздин тагдырыбыз, жашообуз жана жоопкерчилигибиз. Анын бардык багыттарында гүлдөп өсүшү, прогресске умтулуусу биздин атуулдук барзыбыз. Ошондуктан пендечилик сезимдерге караганда мамлекетчил сезимдерди улам артып, анын ооматтуу болушуна жан аябай аракет кылалы. Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Хусейин Карасаев аталарыбыздын руху өлбөс, өчпөс болсун. Алар бул жалганда биротоло өлгөн жок. Алар жер үстүндө акыркы кыргыз калганга чейин жашай өрмөкчү.
Дагы бир жолу бүгүнкү салтанатыбыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анда азыркы биздин Каракол шаарындагы ардактуу атуу тапшыруу аз эмне өткөрөлү. Алыбеков Аскар. Азизов Сагын. Иманалиев Алымбек Иманалиевич. Исмаилов Куанычбек Касымович. Токтобаев Куванбек Аманатович. Туруспаев Айтибек Дюшаконович. Муратов Бейшеваев. Сыдыков Бекбосун Талипович. Урматтуу Каракол шаарынын тургундары жана майрамдын катышуучулары, ардактуу меймандар. Азыр майрамдык
иш-чаралар шаар боюнча уланат. Саат 1-де Касымалы Жантөшев атындагы драма театрында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган республикалык төкмакындар айтышы башталат. Ошону менен бирге кечки саат 6-да Каракол шаардык Борбордук стадионунда Кыргыз эстрада жылдыздары жана жергиликтүү өнөрпоздор менен коштолгон чоң программадагы майрамдык концерт башталат. Бардыгыңыздар ушул майрамдын шаңы менен бирге болуңуздар. Эгемендүүлүк майрамы бардыгыбызга кут болсун. Бизге кош келипсиздер дейле. Добрый день, уважаемые жители и гости города Каракол. Мы приветствуем вас на праздновании 30-летия независимости Кыргызской Республики. Айтылуу 30 деген жөн гана сан болгон менен 30 жыл ичинде эмне деген эмгектер, эмне деген кереметтүү иш-чаралар, салтанаттар Кыргыз элинин байрагы бийик болуп, эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгы кут болсун. 30 лет – непростая дата. И мы желаем каждому дому здоровья, мира над головой. И пусть цветет, пусть процветает наш Кыргызстан. Овации дайте Кыргызстану! Урматтуу Каракол шаарынын тургундары, негизинен мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, карлар калыс болсо, жаштардын жүрөгүндө иман менен намыс болсо, Кыргыз элинин байрагы бийиктеп, Кыргыз элинде чыган инсандар көп болуп, гүлдөгөн мамлекеттин бири Кыргызстан болсун дегендер дүркүрөгөн кол чабуулар менен концертибизди баштайлы туугандар. Итак, разрешите представить вам концерт, праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами города Каракол. Карамолдо Орозовдун салтанат шыңгырама күйүсү менен Каракол шаарынын балдар искусство мектебинин жалпы жааматына бир кол чаап койсоңуздар. Баракелде кол чабылар Каракол шаардык балдар искусство мектебинин мыктылары. Ардактуу меймандар, негизи байкасаң жөнөкөй чыгылгомуз, бирок чертилбей чебер колсуз. Ичи-ичинде, ичагарды сыртында Кыргыздын комузунда, капкагына Кыргыздын бүткүл тарыхы жашырылган дейт. Айтылуу комуздун жакшынакай коштоосунда алдыңыздарда эстен кеткис күүлөрдөн Талант Карабаевди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Гүйлөп турган комузга кол чапса, энчисине тай бергендей дейт. Бир кол чаап коюңуздар, Талант Карабаев. Turganda
Күнде тосқын ағаш жүргенде, күндей жарқып тұрат көргенде, арулықтар жашай тұрысты, бақыт гүлін жайнап бергенде. Тыштығын ауыз жүрсіні, кенен ашқан бақыт ешілі, қойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігі. Қара қолым алтын бешігі. Қара қолым алтын бешігі, қойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігі. Қарегендей сақтап көзімнің, ордосысың ысық көлімдің, омат билем шарым өзіңі, үйлін арна бару сезімді. Тыштығын ауыз жүрсіні, кенен ашқан бақыт ешілі, қойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігі. Қойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігі. Тыштығын ауыз жүрсіні, кенен ашқан бақыт ешілі, қойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігі. Қойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігі. Қарақол айымдары шайыр апалар тобының атқарусында дейінгі шығарма Көл қиялы. Обону Қалыбек Тағаев. Arala gönlüm
аралык кароо сынактардан баш байгелерди багындырган Гөл Бермете элдик би ансамблынын кенже тобу алдыңыздарда. Ушул кыздарыбыз кыргыз элинин атагын ааламга таанытып аткан кезде бир кол чаап койсоңуздар. Гөл Бермете. Gül Bermete eldik bir ansamblının gence
İslam beni Gün götürüp kırmızı Barada dağlaşan beni Kırmızıstan Sen gecin yağmurda Yürüdümüz birimiz Anadolu'nun canında Yürüdümüz birimiz Anadolu'nun canında Каракол шаарынын тургундары айтылуу эр жигит эр четинде жоо бетинде дейт. Азыр алдыңыздарда согуштун жана эмгектин ошондой эле баткен афган ардагерлеринен турган Арча ардагерлер хору жетекчиси Чомова Толкун, Широка страна моя, родная Александр Новиковтың аткарысында ардагерлер хорына бир кол чаап койду. Başlandı. Kısa değilse. Anne tamam benim burada. Aytar. От Москвы до самых до краев, южных гор до северных морей. Человек проходит как водой, не обрек природы своей. Всюду жизнь вольна и широка, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Ова, эме. Yok etti dese, baştan oldu değil. Alket tanıştı. Егемендүүлүгүбүз кут болсун. Каракол эле ардагерлерге бир кол чаап коюңуздар. Бу кишилердин эмгеги зор. Örgün
sarang el araşkan Ağlıkta kırgız yerinden Kırkım sensin ısıkır Akılda kırgız yerinden da Sayılı sensin ısıkır Ağızdadır sen sarınan Ölüm sensin ısıkır Ölüm sensin ısıkır Altın teker şarpıldar Gün nuru değsen ey şarkırdar Şarkır önüme kazıdı Kırgın telleri takılsın ısık güldün yüreğim Kırgız elinden Kırkım sensin ısıkır Sayılı sensin ısıkır Ağzın sen sarınan Ölüm sensin ısıkır Ölüm sensin ısıkır Ölüm sensin ısıkır Barakeldi. Ardagerler kollektivi tereң сый урмат менен ыраазычылык. İşlerge birge жетип ынтымак жолдон тайбаган жигиттери шуңкарсымал бийиктик менен дос болуп дана залуу бабалардай көтөргөн элдин байрагы Кыргызстан алга алга өркүндөй бергин алгала Kırgızistan alga alga bütünü olsun çardağa Kırgızistan alga alga örgünde vergin algalar Kırgızistan alga alga bütünü olsun çardağa Kıyım oldu kırgız jerim Canandık kaygı basmasın Kırgız göçü ulu jolго Danışman Чыңгыз başlasın Urfaklara Uras bolsun Acayip manas dastanı Kasiyettүү Kırgız jeri Çalgın yiğit asmanı Kırgızistan Alga alga
келин ару балаған нарқадалу байбишелер ырысқы түйді қармаған үміт болу жолырайт гүл көз жоғысын алат айлана Қырғызстан бақыт үйі түгелі гүлдер жайнаған Қырғызстан алға алға өркіндей берген алға Қырғызстан алға алға бүтін ұлсын жардана Қырғызстан алға алға өркіндей берген алға Қырғызстан алға алға бүтін ұлсын жардана Қырғызстан алға алға бүтін ұлсын жардана Қырғызстан алға алға бүтін ұлсын жардана
Жолығандай ұрадың бар. Erkinlik, teknik, güçlü. Milli anamız Atabek'e. Milli anamız Atabek'e. Aydavali Aydanek bi ansambli Genjetovo Bayramdan
Давайте наградим бурными аплодисментами танцевальную студию «Ахнет», самых маленьких наших участников. Спасибо, девочки. Еще раз выражаем вам глубочайшую благодарность за ваше внимание, за ваше драгоценное время. Спасибо вам, что вы есть. Давайте друг другу поаплодируем. Бурные аплодисменты. Урматтуу, ардактуу биздин Каракол шаарынын тургундары жана ошондой эле меймандары. Мына бүгүнкү күндө эгемендүүлүккө туура 30 жыл. Ошол жакшынакай мааракеге келип көңүлүңүздөрдү бөлүп, алтындай убактыңыздарды бөлүп бергениңиздерге терең ыраазычылык. Ар бир кыргыз элинин үй бүлөсүндө топчулук, барчылык жана ошондой эле кыргыз элибиз үлгүлүү, өнүккөн мамлекет болсун дегендер кол чаап коюңуздар дейли. Разрешите еще раз поздравить вас с 30-летием независимости Кыргызской Республики. Желаем каждому дому здоровья, благополучия, мира над головой. Пусть процветает наш Кыргызстан. С праздником! Ардактуу Каракол шаарынын тургундары, бул менен майрамдык иш-чара бүтпөйт. Туура саат 1-де айтылуу Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрында акындардын айтышы башталат. Андан сырткары ат майданында мэрдин кубогу ойнолууда. Туура саат 6-да айтылуу стадиондо Кыргыздын жылдыздарынын коштоосунда кечинде чоң шоу программадагы концерт болот. Ошонун бардыгына күбө болобуз дегендер кол чаап коюңуздар. Мы приглашаем каждого из вас посетить сегодняшний гала-концерт, который пройдет в 18:00 на стадионе города Каракол. Благодарим вас за внимание. На этом мы завершаем наш концерт. Спасибо, увидимся вечером на стадионе. Кош болуңуздар, ардактуу туугандар. Кыргыз элибиз өнүккөн мамлекет болсун. Мыкты мамлекет болсун. Байрамыңыздар менен. Ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбатын жерим.